Саламатсыңарбы? Здравствуйте. Биз ушуга чейин Иса Машаякты шайтанга назгырыгынан өткөндүгү жөнүндө сүйлөгөнбүз. Ал өткөндөн кийин аскырыптан ал Кудайдын иштерин Прошел искушение дьявола, он начал заниматься аткарып делами баштаган. Божьими. Ал Галилеяда, Назарет шаарында жашаган Иса. Ал Назареттен чыгып, ал ушул Галилеянын аймагындагы Капернаумда иштеп баштаган. Ал эң биринчи Капернаумда эмне иш кылган? Сделал Иисус в Капернауме. Матай 4-бөлүм 17-ырсакта эмне деп жазылып турат? Ошол убакыттан тартып Иса мындай деп жар сала баштады: тобо кылгыла, анткени асман падышалыгы жакындап калды деген. Матайда жазган жакшы кабарда ал ушу жер жүзүндө жакшы кабар таратуу жөнүндө көп жазылган. Иса төрөлгөндө ал 30 жылдай ушул Назаретте жашаган. Ал аскырыкты өткөндөн кийин ал болсо ошо жакшы кабар менен алек болгон. Делами Евангелия. 17절에 마태 4장 17절에 이때부터 예수께서 비로소 전파해 가라사대 4-бөлүм 17-ырсакта ошол убакыттан тартып Иса мындай деп жар сала баштаган: асман падышалыгы жакындап калды деп. 그러니까 예수의 제일 тобо кылгыла. 메시지는 상당히 많은 설교 내용이 마태복음 Ооба, Да, Евангелие Матфея содержит очень много проповедей Иисуса. 예수님 하신 말씀 4 китеп бар ушу жакшы Да, кабарда есть жазылган. 4 книги Евангелия. 배 위에서 말씀을 하다가 Ал деген ушу кемеде Потом есть айткан проповедь, насаат которую сөздөрү. говорил он на корабле. 여러 가지 이제 Анан акыл сөздөр ушу жерде жүргөндө Также есть айткан. много притчи, которые Иисус говорил на земле. 예수님께서 마태복음에서 제일 먼저 이렇게 하신 말씀 바로 Анан эң биринчи айткан нерсеси бул тобо кылгыла, асман падышасы жакындап калды деп. Небесное. 이제 이런 예수님의 말씀을 Эгерде биз кылдаттык менен карасак, бул жерде терең маңызын көрө алабыз. Мы можем увидеть глубокий смысл в этих словах. Мен жаш чагыман бери мен жыйынга барчумун. С детства я хотел в церковь. 교회에서 내가 배운 이야기는 착한 일 하라, 율법을 지키라, 예배 참석, 성결 이루라, 기도해라. 그리고 Анан мен эмне көрөткөн? Антил алчак бол, аракет кыл, жыйында жакшы иштерди көп кыл деп. Хорошие дела ты должен усердно Анан мен ушундай жашаганга аракет кылчумун. Я действительно старался так жить. 내가 나이가 들어가면서 Бирок убакыт өскөн сайын мен канчалык жакшы иштерди аракеттенген сайын мен жасай албаганымды көрдүм. 애를 썼는데 더 선해지는 게 아니라 죄가 더 Мен осуяттарды аткарганга аракет кылып, мен бирок канча аракет кылган сайын мен аны аткара албагандыгымды көрдүм. Мен бирок эмне себептен ушундай туура эмес экенин көрүп баштадым. Мен байкадым көбүрөөк күнөө кылгандыгымды, анан күнөөм өскөндүгүн, И мой бирок грех рос. эмне себеп болгонун мен түшүнө алган жокмун. В чем проблема? Канчалык мен ый китепти окуган сайын И затем, как я больше читал Библию, мен 1 жолу, 2 жолу, 3 жолу, 4 жолу окуп прочитал чыктым. 1 раз, 2 раз, 3, 4 раз. 물론 성경을 처음에 몇번 Ооба, биринчи жолу окуганда мен ушул ый китептин маңызын түшүнө алган жокмун. И смысл этой Библии. 제가 신구약 성경 한 7번, 8번쯤 읽어갔어요. Качан 7 жолу, 8 жолу окуганда менин сезимдерим ойгонуп баштаганын көрдүм. Постепенно расти мои чувства. 그때 이제 내가 성경에 내가 뭘 느끼는 내가 지금까지 Мен ушул күнгө чейин үйрөткөн нерсе туура эмес экенин, До сих пор меня учили, это было неправильно. 사람들이 신앙만 그런 게 아니고 무슨 일하든 처음에 시작할 때는 그 좁은 면만 ый китепте эле эмес, башка жагынан деле мындай бир тараптан каралганын 처음에 교회 билем. 와서 착한 일
뭐가 좀 착해지는 것 같고 анан жыйында жакшы иш кылганда алар ойлошот мен мындай жакшы адам болуп калдым деп. Бирок чыныгы руханий жашоодо биз жакшы иш кылсак дагы күнөөнүн өскөнүн көрөбүз. 내가 죄를 아무리 하지 Биз күнөө кылбаганга аракет кылсак да күнөө кылып атканыбызды көрүп, мен ушул нерсени байкап баштадым. Ходя в церковь, начал это испытывать. Бирок эмне себептен ушундай болоорун мен түшүнчү эмесмин. Мен себебин билип баштадым. Мен өзүм аракет кылдым жакшы иш кылганга. Мен аракет кылдым осуятты аткарганга. Я пытался исполнять Мен чынчыл болуп, Кудайга ишенимдүү болгум келгенин көрдүм. Я хотел быть честным, я хотел быть верным Богу. Бирок ыйык китепти окуганда ыйык китепте эмне деп жазылып турат? Но когда я читал Библию, что говорит нам Библия? 예수님께서 가시나무에서 Анан сураган, 은근키에서 뭐하갈 따겠느냐고 물으셨어요. Да, он анан кара текенектен жүзүм ширесин алганга болобу дейт. Жүзүм ширени алыш үчүн жүзүм дарагынан алыш керек. 뭐하가는 나무에서 따야 하는데 смоковницу нужно получить от смоковницы. Анан кантип кара текенектен жүзүм ширесин алганга болот? Кантип бадалдан анжырды алганга болот? Мүмкүн эмес бул. Получить смоковницу. Бирок ушуну менен Иса эмнени айткысы келет? Биз адамдар ушунча жаман адамдар экенибизди. Мы люди злые. Биз жакшы иштерди кылганга аракет кылсак да жакшы кыла албаганыбызды билип, 악하고 더러운 인간이 죄 бизде ушул жамандыктын уругу бар болгондуктан Имеем семя греха. 만일에 선을 행한다면 Если делаем доброе, 그건 가시 анан жакшы иштерди кылып аракет кылганыбыз бул кара текенектен жүзүм ширесин алганга аракет кылганга барабардай. если мы делаем добрые поступки, 그건 은근 Анан бадалдан анжырды чогулткандай. а смоковница от кустарника. 실제 Биз жакшылык кылуу бул мүмкүн эмес. Словами, нам делать добро это невозможно. Аны мен ушундан баштап мен ыйык китепти Я внимательно тереңирээк окуп баштадым. Ой жүгүртүп баштадым. 생각하게 됐어요. Я глубоко задумался. Канчалык мен ыйык китепти окуган сайын биз ушунчалык ыплас нерсе бар экенин, жакшылык кыла албаган экенибиз, Кудайды кубандыра албаган экенибизди. 수 없다는 것이 Мы не можем радовать Бога. 하나님을 만 Ана мен ойлогом, мен кылган нерсени кароо Кудайга эле жетиштүү экен деп. 저는 어렸을 때 교회에서 19 жашыма чейин мен жакшы нерсени кылганга аракет кылгам. Мен чынчыл, туура адам болгонго аракет Хотел кылгам. быть честным. Мен парыздарды аткарганга аракет кылдым. Я старался исполнять заповеди. Бирок мен канчалык аракет кылбайын, мен ошол нерсени кыла албаганымды көрдүм. 물론 결심하고 Анан чечим чыгарганда бир нече күн жасай алам ошо жакшы иштерди. Не, у меня получается. 얼마 되냐 금방 내가 Бирок бир аз убакыт өткөндөн кийин кайрадан мен күнөө кылып атканымды көрүп баштадым. Я снова впадаю в грех. Мен чынында ушунчалык жакшы нерсе жок экенин, бирок эмне себептен ушундай экенин мен түшүнө алчу эмесмин. Проблема такого меня. 그날도 참 많은 Анан көптөгөн адамдар жыйынга келет, бирок жыйынга анан чарчап келбей калышат. Көптөгөн адамдар ушундай. И большинство людей именно такие. Ыйык китепти окуйт, сыйынат, жакшы иштерди кылышат, усуятты аткарганга аракет кылат. Добрые дела. Анан алар ойлошот, менин жашоом, руханий жашоом ушинтип өсөт деп. Их духовная жизнь будет расти. 그 내가 신앙생활 Бирок канчалык аракет кылган сайын биздин колубуздан келбээрин көрүп баштадым. У меня не получится. 예수님께서 가시나무에 Иса айтып атат, кара текенектен жүзүм ширени алганга мүмкүнбү, бадалдан анжырды чогултканга мүмкүнбү деп. Полевого 그 кустарника. 말씀은 절대로 가시나무에서 포도를 Мүмкүн эмес, кара текенектен жүзүм ширесин алганга мүмкүн эмес, бадалдан анжырды чогултканга мүмкүн эмес. Биз чынында биз жаман адам экенибизди, биз жакшы ишти кыла албагандыгыбызды, Мы не можем биз адилеттикке ээ боло албагандыгыбыз, биз Кудайды кубандыра албаган адамдар экенибизди түшүнүп баштадым. мы не можем радовать Бога. Көп жыйындарда айтат, жакшылык кылгыла, чынчыл болгула, Чтобы делать ишенимдүү болгула. будьте честными людьми. 하라고 하셨어요. Будьте верными Богу. 그건 가시나 보고 Анан ушул кара текенекке жүзүм ширесин бери дегендей, бадалдан анжыр чогулткула дегендей. Если бы Эгерде биз адилеттикке ээ боло алсак, если мы можем делать анда кереги жок болчу Иса Машаяктын жерге келиши. совсем не нужно было приходить на землю.
биз жамандык нерсени көп кылабыз. Биз деген ошон үчүн ал Иса келген бул жерге. И в духовной жизни это самое важное. Түштүк Кореяда май жок да, нефть жок. Нет нефти. 한국에 약 2.5명, 2.7명 Анан ушул Кореяда ушул 500 000 адамдарда машина бар экен да. 차들은 전부 다 뭘로 다 Анан көбүнчөсү ушул май менен иштейт машина. Ошон үчүн чет өлкөдөн алганга сатып алышат экен. 기름값이 1달러 올라갈 때마다 원유 1달러 Анан $1 май көтөрүлгөндө Нефть поднимается на $1 한국 дороже. 막대한 Кореяда 이제 투자해야 합니다. ушул нерсени жабыш үчүн көптөгөн акча керек. Закрыть это потери. 그렇지만 현재 한국에서는 석유가 나지 않고 Ушул биздин шаарда ушул май жок болгондуктан башка жерден сатып алыш керек. Майды чет өлкөлөрдөн сатып алганга туура келет. Покупать нефть за границей. 대한민국은 석유를 뽑아내는 Ушу президент ал ушунчалык аракет кылган ушу Түштүк Кореядан тапканга. Очень большие затраты. 웬만한 Бирок эч жерде ушу май, нефть жок болгон да. Но не было нефти нигде. Ал деңизден дагы аракет кылышкан тапканга, бирок эч жерден табышкан эмес майды. 석유가 나지 않았어. Но нигде Анан ошон үчүн чет өлкөлөрдөн сатып алганга мажбур болушкан. покупать за границей. 자 이제 우리 대한민국에 석유가 없기에 사와야 하듯이 Как из-за того, что нет нефти, нужно покупать за границей Южной Кореи нефть? Биз дагы адамдар, жакшылык кыла албаган адамдар. Также мы, люди, никто не может делать доброе. Четтен алыш керек ушу жакшылыкты. Да нужно извне получить. Анткени менин ичимде эч кандай жакшылык жок. Потому что внутри меня не может образоваться. Менде жаман, ыплас эле нерсе бар экендиктен. Внутри меня только есть зло и грех. 우리의 Анан бизде ушундай биз алданганбыз да, бизде жакшылык бар, мен жакшылык кылгандыктан деп. 성경 Бирок ыйык китепте андай деп жазылган эмес. Шайтан жөн эле алдаган адамды. Мы искушены дьяволом. 선을 행하려고 Эгерде биз жакшылык кылганга аракет кылсак, биз сөзсүз түрдө талкаланууга учурайбыз. 에서는 반드시 실패합니다. Если будем стараться исполнять заповеди, мы потерпим неудачу. 그래서 하나님은 우리 Кудай Теңир бизди эмнеге үйрөткүсү келет. Именно поэтому чему Господь Бог хочет в первую очередь Канчалык менде ушунчалык чоң ыпластык, ушунчалык жаман нерсеге толгондугумду, канчалык менде эки жүздүүлүккө толгонду көрсөткүсү келет. лицемерно есть внутри меня. Кудай Теңир ушул нерсеге үйрөткүсү келет. В первую очередь Господь Бог этому нас Бирок учит. көптөгөн адамдар өзүн билбегендиктен Но большинство людей, поскольку не знают себя, 하나님이 가르치는 그 가르침에 анан жете албагандыктан ушул Господь Бог нас научить. аракет кылышат. Иисус сказал, Анан айтып атат, кара тикенектен жүзүм ширесин алганга мүмкүнбү, бадалдан анжыр жоголтконго мүмкүнбү деп. 그 말은 무슨 말입니까? что это значит? Эч качан жүзүм ширесин кара тикенектен алуу мүмкүн эмес. Виновника. Бадалдан анжыр жоголтконго мүмкүн эмес. Муну менен эмнени айткысы келет? 그 무슨 말입니까? Это что это Иисус говорит? Адам эч качан жакшылык кыла албагандыгы жөнүндө айтып атат. Не может делать добро. Кантип кара тикенектен жүзүм ширесин алганга мүмкүн? Кантип жаман адам жакшылык кыла алат? Как злой может Биз жакшылык кыла албагандын айынан биз ушу жакшылык кылууну таштап, биз өзүбүздү таштап, 자신을 포기해야 합니다. мы должны руханий жашоонун негизи 기본적인 것은 и поэтому основа духовной жизни. 나를 мен өзүм эмес, Иса Машаякка ишенүү. Я должен верить не в себя, а в Бога Иисуса. Өзүмө эмес, Кудай Теңирге ишенгеним. Верить не в себя, а в Мен Бога. Исага ишенүү керек. Чтобы верить в Иисуса, а не в себя. Эгерде менде жакшы нерсе бар десем, мен Кудайга ишене албайм. Андай. Верить в Бога. Эгерде ал Кореяда май бар болсо, анда чет өлкөдөн эмне кереги бар эле сатып алгандын? За границей нефть. 절대로 하지 않습니다. Нет, никто так этим не Ким руханий жашоо менен жашай албайт? Когда у кого не получается вести духовную Мен өзүм аракет кылсам эле руханий жашай алам. Мен осуяттарды аткара алам. Мен деген азаматмын деген адам. Мен чынчыл адаммын деген. 내가 진실한 Мен эмгекчил адаммын деген. 내가 성실하던 사람 который думает, Андай что он адамда человек. руханий жашоо мындай мүмкүн эмес да. Ни в коем случае не получится. Мындай сыртынан эле окшошот. 이만한 신앙이 안 됩니다. Просто внешне будет похоже, но это не духовная А жизнь. ким руханий жашоону жашап кете алат? А кто, у кого получится Мен духовная аракет жизнь? кылсам да болбой атат. Мен жакшылык кылайын десем да жакшылык кыла албагандыгым. Ыйык китепти окуй албай атам. Мен сыйына албай атам. 난
мен жакшылык кылайын десем жакшылык кыла албаган адам. Я не могу делать доброе. 자, 이런 사람이라야 이제 Кандай чөт өлкөдөн ушунчалык көп акчаны төлөп туруп май алгандай, Границы. 예수님의 ушундай адам ал Иса Машаяктан ала алат. Иисуса. Адилеттикке ээ боло алат. И добро и праведность Иисуса может получить. Ким асман патшалыгына бара алат? 누가 하려고 하냐면은 Тогда кто может попасть в Царство Эгерде Небесное? менин адилеттигим болсо, анда мен бара албайм бешикке. А асман патшалыгына ким бара алат? 하려고 갔으면은 А кто может пойти в Царство Ал Небесное? Иса Машаяктын адилеттигин кабыл алган адам. Праведность Иисуса Христа. 만약 오늘 Маанисиз силер ким экениңерди Без исключения, неважно, кем вы являетесь 이 сегодня. 방송은 수많은 мени угуп аткан адамдар ойлонуп башташ керек. Мен чын эле жакшымынбы? Мен чын эле адилеттикке ээ боло аламбы? Чын эле мен жакшы адам боло аламбы? 질 수 있는가? Могу ли я стать добрым человеком? 그러나 절대로 Адам эч качан өзүнүн адилеттигине ээ боло албайт. Приобрести свою праведность. 아브라함의 아내 사례가 어느 날 자기 여자 Ибраимдин аялы Сара болсо, ал эмне үчүн Ибраимдин алдына берген? Анткени өзү төрө албагандыктан ал кул ушу өзүнө кызмат кылган аялды салып берген. 족을 통해서 아이를 낳고 싶어서 Ал ушу кул аял аркылуу ал төрөгүсү келген. Ошон үчүн ал Эту рабыню дала мужу своему. эгерде Сара өзү төрө алса, 있다면 Если бы Сара анда была ал сама кулду рождённая, бермек беле, ошол Ибраимге салып бербейт дала беле. бы рабыню своему мужу. Ал эгерде акылдуу аял болсо, анда ишке бармак эмес. Больная на голову, она бы не поступила бы так. Ал өзү төрө албагандыктын айынан, Но и поскольку она ал сама не может уул родить төрө сына, албагандыктын айынан, 낳지 못하니까 поскольку она не может родить сына, ал өзүнүн кулун ал күйөөсүнө салып берген. женщина рабыню свою отдает мужу. 자존심도 상하고 속도 상하고 화가 나지. Анан ооба ал каарданса дагы, бирок аргасыздан ушундай кылган. 그 이야기입니다. То же самое. 만일에 여러분 Анан Ибраимдин аялы Сарадай болсоңор, Если бы вы, как жена Авраама, мен Сара, чынында өзүм төрөй албаймын. 나니까 я не могу Мен сам- канча аракет кылсам дагы төрөй албаймын. Да, я сам- как бы ни старался, не могу родить Мен ребенка. уул төрөй албагандыктан, 못하니까 Поскольку я не могу родить сына, мен ушул кул аял аркылуу гана төрөшүм мүмкүн. через эту рабыню родить сына. 그래서 이제 계지 쪽을 Анан ушул кул аялды ал өзүнүн күйөөсүнө салып берген. Свою рабыню своему мужу. Эгерде силерде адилеттик жок болсо, эгерде силерде жакшылык жок болсо, 없으면 эгерде силерде ишенимдүүлүк жок болсо, 없으면 Если у вас нет верности, 여러분 다른 방법으로도 예수님의 의라도 받아들이고 анда силер ушу Иса Машаяктын жакшылыгын, адилеттигин кабыл алышыңар керек. доброту Иисуса Христа принять. 그래서 예수님의 능력 힘이 Анан кайсы адам жакшы кабарды ушу күч менен тарата алат? Жакшы жасаган адам эмес, чынчыл адам эмес, 진실하게 사는 자가 아니고 Не тот, который аракет кылган адам эмес. 잘할 수 있는 자가 아니라 не тот, который хорошо старается трудиться. 내가 이상 더 아기를 낳을 수 없다는 생각이 들었을 Сара башка кул аялын 때마다 들어보내듯이 Ибраимга салып бергендей, ал мойнун алгандай Она не может родить ребенка. төрөй албайм деп. 또 그렇겠죠, 그죠? Так же, наверное, и вы. 여러분 Силер дагы 딴 여자 анан күйөөгө тийгенде, анан төрө албасаңар силер башка аялды салып бере аласыңарбы? Дадите другую женщину своему мужу. Анан силер акылсыз болсоңор, анда мүмкүн эмес. 근데 А эмне үчүн Сара болсо ушу күндөшүн салып берген ушу Ибраимдин алдына? Женщину своему, Анткени ал түшүнгөн, мен төрөй албаймын деп. потому что точно понимала, что сама она не может родить ребенка. 자, 여러분들이 Качан Иса Машаякка болгон ишеним бар У болгондо, вас есть вера в Иисуса Христа. 그야 анан эгерде чалаучу ишенгер келсе, анда болбойт мындай нерсе. Получится поверить. Качан силер жакшылык кылуу аракет кылып баштасаңар, канчалык жакшылык кылбагыла. 아무리 노력을 해도 Как бы вы ни старались, 순간적 선한 모양 Ооба, бир учурда жакшы адам болгондой сезилет. в мгновение кажется, что вы стали добрыми, но на самом деле вы не сможете приобрести 그래서 истинное добро. 여러분의 마음속에 어디를 뒤져도 선한 Канчалык, ушунчалык өзүңөрдөн издебегиле жакшылыкты таба албайсыңар. Добро в себя. 여러분 마음 안에 어디에도 거룩한 것이 없고 Силердин жан дүйнөңөрдө ыйыктык жоктугун көрүшүңөр керек. Анан силер ушуну көргөндө, И тогда что произойдет, когда вы это обнаружите? 내 의야 анан өзүңөрдүн адилеттигиңер эмес, башкадан ушуну көрүп баштайсыңар. 우리가 예수님의 의를 받아들이고
예수님 말씀은 Анан ошондо адилеттикти Кудайдын сөзүнөн, Кудайдын өзүнөн ала алабыз. Иисуса Христа. 그래서 여러분 신앙을 할 때 회개하고 Анан 그리고 Иса Машаяк ал насаат сөз айтканда ал тобо кылгыла асман патшалыгын издегиле деген, жакындап калды деген. 먼저 이렇게 마태복음 외치신 말씀이 Анан эң биринчи сөз тобо кылгыла асман патшалыгы жакындап калды деген. Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное. 여러분 이 이야기 예수님 Эгерде биз ушул сөздүн маңызын түшүнсөк, бизге өтө жеңил болот руханий жашоодо. Чтобы вести духовную жизнь. Мен көптөгөн адамдар менен ушул жөнүндө сөйлөшөмүн. С многими людьми я говорю о духовной жизни. 사람들은 Көптөгөн адамдар өзүнүн жакшылыгы менен ойлошот, жетиштүү деп. Ой, мен Кудай Теңирге ушуну кылдым, ушуну кылдым, ушуну кылдым деп. Я ради Господа Бога сделал вот это, вот это, вот это, вот это. Ал адам Кудайдан алыс экенин Но этот билбейт. человек находится дальше всех от Иисуса. 여러분 저는 제가 Мен 19 жашыма чейин мен ушунчалык арайыптан аракет кылып жыйынга барчумун. Бирок канчалык аракет кылган сайын мен күнөөкөр экенимди көрүп, Грешнее. убакыт өткөн сайын, канчалык мен ушундай убакыт өткөн сайын Я становился старше, менин ишим көбөйгөн сайын чем моя деятельность больше менде жакшылык эмес, күнөө өсүп чыгып атканын көргөм. недобро росла. Мен адилеттик эмес, а мен деген ушунчалык картуу экенимди көрүп баштагам. 사는 신앙에 가면 Анан мен кандайдыр бир руханий жашоонун чегин көрүп баштадым. В жизни я очень сильно огорчился. Мен ушул учурдан баштап ыйык китепти И стал сүңгүп много окудум. читать Библию. Анан ыйык китепти окуганда мага ыйык китеп аркылуу эмнеге үйрөндүм? Меня научила. А менде жакшы нерсе жок экенин, менде ыйыктыгым жок экендигин. Нет доброго, нет праведности, нет святости во мне. 그래서 내가 소멸한 그걸 가지고 하나님 И поэтому не своей праведности я должен идти к Богу. 내가 율법을 잘 지키면 하나님 앞에 나가는 게 아니야. Не исполняя заповеди, я должен идти к Богу. Мен өзүмдүн ыйыктыгым аркылуу Кудайга келбешим керек. Мунун бардыгын ыргытыш керек. 다 버려야 돼. Ооба мен кичине жакшылык кылдым. 선을 좀 행했어요. Да, я немного сделал доброго. Ооба биз кичине жакшылык кылып, биз ошон үчүн кубангандырбыз. Потому что сделали доброе. 하나님 그걸 Мындай нерсе менен сөзсүз түрдө адам өлүмгө барат. Такими вещами люди погибнут. 왜 내가 Мен өзүмдүн адилеттигиме таянгандыктан, мен Иса Машаяктын адилеттигин кабыл албагандыгым. Иисуса. 그 여러분 신앙생활 Руханий жашоону мен аракет кылсам абдан жакшы болот деп ойлойм. Также вести, если будем стараться. 신앙생활 Руханий жашоо тобо кылуудан башталыш керек. В первую очередь должны Ооба күнөө кыласыңар, калпайтасыңар, Да, вы грешите, бирөөнү жек көрөсүңөр, обманываете, ата энеңерге тиле албассыңар, жамандык көп кыласыңар, непослушные родители. 행하기도 하고 көптөгөн күнөөлөрдү кыласыңар. 짓습니다. Да, много грехов вы совершаете в жизни. 이제 그 Анан силер аракет кыласыңар жакшы жашаганга. И тогда вы стараетесь быть Бирок добрыми. эмнени даана билишиңер керек силер. Но что вы точно должны Кудай Теңир бизге мыйзам берген. 율법을 주어서 Господь Бог дал нам закон. Биз ушу мыйзамды аракет кылганга жол берген. 대충 하는 사람들은 Анан алар ойлошот, ооба мен аткарып атам деп. Говорят, что они исполняют заповеди. 말씀 Бирок ыйык китепте жазылган ушу осуяттарды аткарганга аракет кылсаң, бир дагы адам муну аткара албайт. То Библия говорит, что ни один не может исполнить заповеди. 그런데 여러분 우리가 선을 Биз жакшылык кылдык деген адам ал өзүн өзү алдайт. Сделали добро, мы обманываемся, они сделали Мен өзүмдүн жакшылыгым менен алданып келгенмин. В то время я обманывался своей добротой. Качан мен жакырларга акча бергенде эмне бул жакшылык эмеспи? Зачем я давал деньги? Разве это не добро? Качан муктаж болгон адамдарга жардам бергеним эмне бул жакшылык эмеспи деп. Разве это не добро? Мен бирөөнүн акчасын, жоготкон акчасын таап алып кайра бергенде эмне жакшылык эмеспи? Мен ушул нерсе менен өзүмдү өзүм алдагам. Я обманывал. Мен чыныгы жакшылык эмне экенин түшүнбөгөндүктөн. Я не знал, что такое истинное Бирок добро. убакыт өткөн сайын мен канчалык ыплас адам экенимди түшүндүм. Понял, насколько я злой, греховный человек. Ал жакшылык эмес экенин көрдүм. Я точно понял, что это не было добром. 그때부터 Мен бардык өзүмдүкүн таштап баштадым. Өзүмдүн жакшылыгымды, өзүмдүн адилеттигимди, Свое добро. 의로운 것도 мен көптөгөн сыйынгандыгымды таштадым. То, что я много молился, тоже оставил. Мындай нерсе менен Кудай алдына келе албайт адам. Вещами невозможно. Качан мен бардык нерсени таштаганда, 버렸을 때
мен Иса Машаяктыкын кабыл алдым. 받아들일 수 있어. Я смог принять Иисуса. 지금 내가 인간으로 선을해 가는 거 예수님이 내 안에 오셔서 Мен адамдык аракет менен эмес, Иса келип жасап атканын көрүп баштадым. Не Он делает доброе, Мендеги жашаган Исанын адилеттигин көрүп баштадым. и Он делает Ал мендеги Иса менде жашагандыктан жакшы кабар таратып атканын көрдүм. 예수님 내 안에서 하나님을 섬기게 하시고 делает, чтобы я служил Господу Богу, находясь Качан мен жасаганда жана Иса жасаганда толугу менен айырмаланып турат. делает Иисус, полностью отличается. 내가 이제 그 모든 걸 포기해서 그때 예수님 Качан өзүмдүкүн таштаганда жана Иса жасап атканын көргөндө Иисус начинает действовать в моем внутри меня. биз өзүбүздүн адилеттигибизге, өзүбүздүн жакшылыгыбызды аракет кылганда андай адам сөзсүз түрдө руханий өлөт. В конце концов погибнет. 왜냐하면 하나님은 우리 인간을 Адам жакшылык жакшылык кыла албайт. Биз ойлойбуз жакшылык кылып атам деп. В наших глазах Бирок Кудайдын алдында бул жакшылык эмес. но в глазах Бога это не доброе. 그럼 그걸 가지고 Мындай нерсе менен биз сөзсүз түрдө руханий өлөт адам. Мы можем только погибнуть. 그래서 여러분 우리는 Биз өзүбүздүн адилеттигибизди, жакшылыгыбызды таштап, Свою добрость, свою праведность. 그래서 여러분 내가 마음이 기르면 모든 силер жасаган жакшылыктын тизмелерин ыргытып таштагыла. Вы сделали, вы выбросите. 선도 의도 예수님의 의를 받아들여야 하고 예수님의 Биз 믿음으로 өзүбүздүн адилеттигибизди таштап, Иса Машаяктын адилеттигин, анын ишенимин кабыл алып, Иисуса и Его веру принять, чтобы анан Кудай карайт, ким жасады бул жакшылыкты деп. Эгерде сен кылсаң, бул чыныгы эмес. А эгерде Иса жашаса, анда бул туура деп. добро, которое сделал Иисус. Ушинтип аныкталат. Так Биз определяет. кийинкиде улантабыз. 또 계속해서 말씀드리겠습니다. Когда мы продолжим Мен двигаться, каалайм силер чыныгы жакшылыкка ээ болгонуңарды. я желаю, чтобы вы приобрели истинное Жакшы калгыла. Спасибо. Жолукканга чейин. До новых встреч, до свидания.